21-декабрда Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин технологиялык факультетинин окумуштуу мугалимдери жана студенттери тарабынан Дархан Каймакбыштагы жана өзгөртүлгөн мумалак кычкыл сүт суусундугу иштелип чыкты. Бул сыр, жумшак сыр. Накта азыктардан жасалган. Консерванттары жок. Консерванты табигый компоненти азыктардан жасалган жана ошондой эле азыркы учурда көп учурда консерванттар кошулат да, бул жерге консерванттагы накта консервант кошулат. Консервант бул стабилизатор пектин. Пектинде ошондой эле өсүмдүк булалары, волокна булалары бар. И эң негизи консерванттар, бөлүк консерванттар кошулбайт. Мумалак негизи мумалакка биз билген жакшынакай биздин талканыбыз кошулат. Анткени жанагы буудай талканы, жүгөрү талканы жана ошондой эле арпа талканы кошулганда абдан жакшы сүт азыктары болот экен. Ошол себептен биз биринчи ошо кошуп жасаганда бизге өзүбүзгө жакты да. Анан талкан деген негизи бул кыргыздардын улуттук азыгы, тамагы болуп эсептелет. Ошон үчүн мисалы ошо талканын ичиндеги өсүмдүк булалары биздин организмде сиңбейт, бирок биздин организмде кереги жок жана ошондой эле токсин камтыган азыктарды алып чыгалат. Борбордун негизги максаты тууралуу аталган университеттин ректору Мирлан Чыныбаев буларды айтты. Негизи биздин максат дайыма өндүрүш жактан партнерлор менен студенттерди практикага жиберип, окуу процессин чогуу макулдашып, биздин максат бүтүрүүчүлөрдүн сапатын жоготулап, алар кийин ошол жака иштегенге. Но андан тышкары биз илимий иштерди да жасайбыз да. Ошол илимий иштер жалаң эле кагазга калбай, биз ошол предприятияга чейин жеткирип, рынокко чейин жеткиришибиз керек да. Мен ойлойм, бул иш үзгүлтүксүз уланат, анткени жыл сайын жаңы разработкалар чыгат. Ошону биздин компаниялар чакырып көргөзүп турабыз. Эгерде кандай продукцияларга жакса, ошондой договор түзүп, аларга реализация кылсак болот да. Бул иштеп чыгуулардын жекелик укугун Кыргыз Республикасында сүт азыктарын өндүрүп чыгарган Алайк Organics компаниясы сатып алат. Дархан Каймакбыштагы жана өзгөртүлгөн мумалак кычкыл сүт суусундугун өндүрүү технологиясын жана чыгаруу жекелик укугун толук өткөрүп берүү боюнча келишимге кол коюлду. Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.